Барган сайын баасы асман чапчыган азык-түлүктөр элдин капчыгын кагып, нааразычылыктарды күн сайын көбөйтүп жатканы факт. Айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттаганын айтып нааразы болсо, жай тургундар азык-түлүктүн кымбаттаганын айтып, айлап эт жебей калганын жазат. Бирок бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп, антимонополия калкты жогошутканга аракеттенүүдө. Бул жерде айтып кетиш керек, ошол азыр деле эми пока ошондой госрегулирование маселеси пока өкмөт тарабынан азырынча мондай учурда кабылган жок. Себеби акыркы айларда мондай кескин бааларды ошол мен баягы жогоруда айтып кеткендей 20%га өскөн фактылары катталган эмес. Бирок биз ошол өткөн жылдын жыйынтыгы менен ошол баалардын контролдоо жаатында 400дөн ашуун мондай мыйзам бузуулар аныкталган болчу. Ошо биздин мамлекеттик орган тарабынан 360тан ашуун мондай эскертме предписаниялар берилген соодагер ишкерлерге. Акыркы айларда эле азык-түлүккө болгон баага сары эсеп салсак, күнүмдүк керектелүүчү болгон ундун баасынан баштасак, бирмеше күн тагыраагы айтканда 50 кг унга 700 сомго чейин көтөрүлгөн. Өсүмдүк майынын баасына 70 сом кошулган. Кум шекерге 14 сом болсо, тузга 7 сом, күрүчкө 15, пиязга 5, картошкага 12, сабизге 7, этке 80 сомдон 100 сомго чейин, кесме азыктарына 10 сом кошулган. Ошол эле учурда элди кыймылга алып келип турган күйүүчү майдын баасы да күн санап өсүп жатканын ар бир айдоочу сезип жатса керек. Алдыда болсо жазга айдап себүү иштери турат. Бирок жакынкы күндөрү баа мындан ары да өсүшү мүмкүн экенин серепчилер айтышууда. Өкмөткө караштуу монополияга каршы күрөшүү кызматы болсо, чек кое албагандыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Жакынкы ошол күндөрдө ассоциация нефтетрейдерлери бар, жакшы билесиңер. Алардын ошол божомол мондай маалымат бергенине карата дагы алдыңкы айларда ошол көтөрүлүшү мүмкүн. Эми мен дагы айтып кетем, бул эми ГСМдин баасы негизи биз ошол дүйнөлүк биржалардагы, ошол Россиядагы заводдордогу бааларга биз көз карандыбыз. Өзүбүздө мондай жетиштүү нефть өндүрүлбөйт. Эми манеки баягы токтом кабыл алынды. Эми балким өзүбүздөгү мана буюрса, өзүбүздөгү өндүрүлгөн нефти өзүбүздүн мондай ишканаларда кайра иштетип бензин чыгара турган болсок, мурунку жылдары мисалы өзүбүздө өндүрүлгөн бензин дистопливанын ошо көлөмдөрү биздин ошо керектелүүчү объемдордун бир 20-30%га чейин жетип келген. Эми ошого байрам ошо быйыл ошо аракеттер тийиштүү министрликтер өкмөт тарабынан иштер жүрүп атат. Siz hükümet müçösü katları uşul bağını toxtatıp kalı maksatında bir iş şartlarını ötkölüp jatasızlar mı? Bu Russiyaga тийиштүү деп эле. Мондойда мен эми биринчиден өкмөт мүчөсү эмесмин, мен өкмөткө караштуу конечно кызматкермин. Бирок эми мондойда азыр учурда антимонополия тарабынан кайсы бир товарларга мондай бааны коюп туруп, бааны чегерип туруп, могу баадан сатасыңар деген бизде азыр пока андай жол бербейт мыйзамдарчы. Анткени менен чет жактан келген азык-түлүктүн баасы да көтөрүлүшү мүмкүн. Себеби алардагы бааны биздин өкмөт чектей албайт. Ал эми Кыргызстан айыл чарба багытындагы өлкө деп аталганы менен азык-түлүктүн 90% четтен келет. Өндүрүшү жок жерде кымбатчылык өкүм сүрө бериши мүмкүн дейт жеке ишкер Рыскүл Акимжанова. Кыргызстанда азык-түлүктүн кымбатташы бул импорт болуп келген продукциянын ошо өндүрүлгөн өлкөнүн өзүндө өздүк наркы кымбаттап кетишинен улам болуп атат. Себестоимость деп атабыз. Ошол өздүк наркы кымбаттап атат. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан азыр 90% импорт колдонгон, импорт жеген өлкө болуп калдык. Биз башка өлкөлөрдөн көз каранды болуп калдык. Биздин өзүбүздө ал продукциялар өндүрүлбөйт. Аны өндүрүш үчүн биз айыл чарбаны өнүктүрүшүбүз керек. 30 жылдан бери айыл чарба эч кандай өнүккөн жок. Мындан ары деле өнүгүп кетерине мен көзүм жетпейт. Ошондуктан биз башка өлкөлөргө азыр аябай эле көз каранды болуп калдык. Айрыкча ошо тамак азык боюнча. Эми биз аграрный өлкө деген менен биз азыр аябай көп нерседен аркайда калдык. Деген менен кымбаттоо сырттан алып келинген товарларга гана тийиштүү эмес. Акыркы айларда өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба азыктарынын дагы баасы көтөрүлгөн.